Салам достор, биз бүгүн Швейцариянын Цюрих шаарындагы атактуу Линд шоколадынын музейине келдик. Ичине киргенде эле ушундай кире беришинде бийик болуп, шоколад фонтан сымал болуп коюлуп турат экен. Чыныгы шоколадпы же жөн эле жасалмабы билбейм, бирок чыныгы деле шоколад болушу мүмкүн. Мындай аягындай бийик. Бул жагы ушундай музейдин кире бериши. Колго мындай нерселер берди, тил тандап, кулагыңа телефондой кылып тыңшасаң баардык маалыматтарды айтып берет экен. Бул жакта болсо какао окшойт. Бул банан. Кызыктын баары алдыңа. Бул жакта кача тарых экен. Какаону Африка тараптан өндүрүп, ал жактан жүгүп алышып, Испанияга алып келип, Испаниядан майдалап, какао азыр биз ичкен какаодай кылып, Европа тараптагы баардык кафеканаларга кофе жана базарлардан кофе сатып Бул жакта алгачкы шоколаддын формалары, мисалы бул жакта аюунун формасында бар экен, толуктун формасында. Андан кийин ылдый жакта мындай плиточный болуп чыга баштаган шоколаддын түрлөрү, алгачкыларда башында жаңы башталганда бар экен. Ушундай болчу экен. Шоколад жасоонун кыскача маалымат экен бул жакта. Бул жакта жанагы какаонун даандары, аларды мындай сорттоочу машинкага салат экен. Бул жактан сорттоп чыгарат экен. Сорттоп атканда какаонун арасынан мындай чоочун заттар чыгып калышы мүмкүн экен. Ошол жакта кыйын таштар жүрөт, ачкыч жүрөт. Тазаланган какао мына ушундай болуп чыгат экен. Андан кийин мындай майдалап жанчылтуучу машинкага салат экен. Бул жактан жанчылып, кабыгы өзүнчө, ичиндеги дандары мындай майдаланып чыгат экен. Андан кийин анын баарын ушундай печка сымалга салып, бул жактан тургат бышырат окшойт, бышкандан кийинки кебетеси. Андан соң мындай дагы майдалап сыгылтып, суугандан кийинки какао мындай болуп экен. Андан кийинки этапы бул жакта какао майы, сахар жана сүттүн порошоктуру экен. Баардыгын аралаштырып, бул жакта андан кийинки кадам менен дагы машинкалардан өткөрүп отуруп, акырында ушундай даяр шоколад болуп чыгат экен. Бул жакта ушундай даяр шоколаддарды дегустация кылса болот экен. Азыр энем жеп көрүп атат. Кандай экен эне? Даамдуу экен. Кагачы жакты жака. Басып койчу. Азыр мындай жылуу шоколадты ушундай кашыктарга алып даамдап көрсө болот экен. Болду. Бул капкара шоколады. Шоколад жылуу болуп, даамы аягандай билинет экен, даамдалып. Шоколаддын 3 түрү. Бул жакта кара шоколад, андан кийин ортончосу, анан тигил жакта ак шоколад. Үчөөнүн даамдап көрөбүз азыр. Биринчи апта кара шоколад аягандай кычкылыраак экен. Ортончосу даамдуу экен, кычкыл эмес, таттуу. Кайсын жеңип жатат? Азыр ушун жеп топ, бул жактан
Ak şokolatlı damlap durup. Dedim. Birçoğunun aydınlığı görecek. Aydınlığı damlap. Ne olacak şimdi ne olacak? Bir çikolata. Bu ayağı küçük kendi. Küçük olarak hani nereye kaçacaktı ne? Ortası çaktı. Önemi ortam kocaktı. Ama ortam kimene ne yapacaktı da bu kara şokolat ayağında küçük olarak kendi. Yartına yedi çikolata şurup. Ой, Hayır diyor. Malaş bilespe? Şokolatın katı gezinde emas, şunday suyuq julu gezinde jegen ayağınday damdyken damga çıkıp men özüm tattyny köp jaktyryp köp jakşy görben. Şine derle o tamam kıçıp götüle başladım. Giyinge tapta azakta suyu şokolatı şunday yiyişçilerge koyup formasını çıkararken bu dakika suyuq şokolat getirdi. Bu jaktan her türlü жаңғақтар қосылатын қосымша шынтып кетіп ақырында даяр шоколад болып шығады. Бұл жақтан даяр шоколад шығады. Бұл жаққа келіп қолды тосса даяр шоколад шығады. Пішіп кетті. Sen kogo? Мына даяр шоколад. İçin var lezzetli. Maydanoz ушундай майда кылып чыгарып берет экен. Бул жактан ушундай даяр момпойсыларды алса уруксат экен. Мындай ар биринен экиден алып окуп көрөт. Бул жакта 7-8 türü var ekan. Muzey özü içerek eken, bardığın bir saatin içinde kıdırıp olsa oldu. Muzeyden çıkandan keyin atayın özüm şokolat, bompoyti satkan dükkanı var ekan. Dükkanına girip görüp çatağız. Bu dükkanın içinde şokolatın, bompoytinin aytor ar türlü tatlılıklardan türü var ekan. Kim tatlıны жақсы көрді, бұл жақ ошоның бейиш экен. Бұл жакта bompoytiler бар эле, чыгып чыгат. Бұл жактын баары bompoyти. Бұл жақта айванда популяр болгон Дубай шоколаддагылар экен. Башкачадан.